Акылдуу адамдар башкалардын катасына карап түздүнөт, андан сабак алат. Балким менин кетирген каталарыма карап акылдуу бир жан түзөнөр, жакшы пейил күтөр. Ушул ниетте сиздер менен башымдан өткөргөн окуямды бөлүшкүм келди. Менин бирөөгө баш ийгизи келбеген. Өз алдынчалуулукка умтулган мүнөзүм бала күнүмдө эле турмуш калыптандырыптыр. Жетишпеген турмуштун айынан көп бир туугандын арасында ийиним кубанып, жаңы кийим кийбей чоңойдум. Окуучу курагым билим алуу эмес, башкалардын жаңы кийимин, жакшы буюмун суктана карап, айрым тентек окуучулардын шылдыгына татыктуу жооп берүү үчүн аракет кылуу менен эле өтүп кетиптир. Мектепти аяктаганда башка курбалдаштарымдай келечегим тууралуу деле көп ойлонбодум. Анткени мен ойлогон күндө да ата-энемден мени шаарга жиберип, ал жактагы жашоомду камсыздандырып окутууга шарттары такыр жок эле. Ушундай мамилеме жараша болду го. Акыркы экзаменден кийин мени коңшу айылга ала качып кетишти. Отуруп калдым. Жакшы жерге барыптыр деп ата-энем деле ачуусун басып кала беришти. Ырас, жакшысы жакшы жер болчу. Бирок мен кайненем менен келише албаганым гана болбогондо. Себеби буга чейин келин жумшап көрбөгөндөнбү, кайненем болгон ишти колумдан талашып, же кылганымды артымдан тууралап калып, маанайымды бузчу. Башында өзүмдү күнөөлүү сезип кыйналсам, кийин мындай мамилесине ачуум келип, кыялымды көрсөтүп, айрым учурда келиштире жооп кайтарчу да болдум. Кайненем мындай болгону менен бактыма кайнежем жакшы болчу. Апасы мен тууралуу арызданганда алдап соолап, жайгарып коёрун байкап жүрдүм. Мага деле сын айтып, апасына жакшы мамиле кылуумду талап кылчу. Бирок жумшак кеби менен муйта айтчу. Байкуш эжебиздин бир айыбы төрөбөгөн эле. Турмушка чыкканына 5 жылдан ашса да согончого канабай жүрүптүр. Вакыт өткөн сайын балалуу болуудан үмүтү үзүлүп баратканын айтып, ыйлап жүрдү. Барганымдан жарым жылдай вакыт өтүп, мен кош бойлуу болдум. Ушул маалда заман агымы менен кайнежем жолдошу экөө да Орусияга иштегени кетишти. Кайнежем башынан эле апасына колунан келгенинче аябай жардамын берип турчу. Орусияда иштегени берешендиги артып, апасын эле эмес мага кошо акча салып, телефондон сүйлөшкөн сайын жакшынакай кийинип жүр, каалаганыңды алып же, ден соолугуңа жакшы кара деп турчу. Балага зар болуу кандай кайгылуу, кандай аянычтуу. Байкуш эжем, ар бир чалуусунда кош бойлуулугум кандай өтүп жатканын жаналык албай сурап, анан өзүнүн балага болгон зарын айтып, Кудай эй, мага да бала берсе экен, эч нерседен кем кылбай багып алат элем. Ишибиз жүрүшүп, жогубуз болуп, кемибиз толуп атат. Бирок баласыз жүйүнүң бекер экен. Бала жытын-жыттап, бала кучактап уктар күнүм болор бекен деп каргылданып кетчү. Ай күнүмө жетип, балканай уул төрөдүм. Аман-эсен бошонуп алганыма мен өзүнө окшош балалуу болгонуна, күйөөм небере жытын-жыттаганына кайненем бактылуу элеп жатып калдык. Бир гана кайненемдин мага болгон каары өзгөрбөй койду. Ал турсун бала караганыма да сын айтып, баягысынан да жатып жиберди. Бир күн эле күтпөгөн жерден баланы эжиңерге бергиле. Нарсте май көтөн болуп төрөп калгысы бардыр. Мейли, төрөбөсө да ушуну балам деп санаасы басып жашасынчы. А силер жашсыңар, дагы балалуу болосуңар деди. Эмнеге антебиз, жок бербейбиз дедим күйөөмө карап. Ал унчукпады. Ылычуу болбо, эртең эле дагы төрөп аласың. Ошент кайра эле төрөп ал деди чечкиндүү. Ошону менен кеп бүттү. Жатынан жарып чыккан баласын ким эле башкага кыйсын. Албетте, каршы болдум, ыйладым, сыктадым. Бирок кайненем, күйөөм, кайнежем болуп, эбак эле сөз бекитип коюшкан окшойт. Күйөөм унчукпай өңкүйүп жүрө берди. Тез эле алыс жерден кайнежем келип калды. Баламды берерибизди уккандан баштап эле кайненеме болгон жек көрүүм дагы да күчөдү.
кексинип айлам кетип жүргөн. Бирок кайнежемдин жалуурган көз карашына чыдай албадым. Анын жалдырап да, жалбарып да айткан кептеринен түтпөй, балам ишеничтүү колдошуң өйөт. Мага окшобой балалыгы барчылыкта өтөт. Ары чоочун эмес, өз адамдардын колуна баратат. Көрүп турам деп, өзүмдү сооротуп, ыраазычылыгым менен бердим. Айткандай эле, кайра эле кош бойлуу болуп, кыз күттүк. Кызы менен алышып, уулумдун убайымын деле тартканым жокмун. Кайнежем болсо, баягысынан бетер берешем болуп кетти. Апасына бир жолук болсо, мага 2 жолук. Ага бир жолу акча салса, мага 2 жолу акча салып берчү. Анын тынымсыз алып турган акчасы капчыгымды кампайтып, кийимимден жакшысын кийип, атырдан жакшысын себинип жүрдүм. Мындай өзгөрүү кайненеме албетте жаккан жок. Жакмак турсун кыжырын келтирип, күчүн карматчу. Мен болсо ага өчөшүп, ан сайын билгенимди кылчу болдум. Ал мага каттуу айтып, какты дегенче мен базар аралап, жаңы көйнөк издеп жөнөйм. Анан жаңы көйнөгүмдү көрөрү менен алына алынып жатып калат. Айтор, биздин тиреш өчөгөндөн күчөй берди. Жоош момун күйөөм болсо, экөөбүздүн ортобузда эзилип, же мени, же энесин кыя албай жүрдү. Мени болсо күйөөмдүн абалынан да, кайненемдин кутулуунун жолдорун көп ойлондурчу. Адаттагыдай бир күнү көчөдөн келсем, үйдө 1-2 кошун аял бар экен. Кайненем ага чейин эле мени жамандап отурганбы, же мени көрө коюп баштадыбы, айтор көз алдымда эле мени аялдарга жамандап кирди. Буга чейин мынча ызаланган эмесмин. Бирөөлөрдүн алдында катуу кеп уккангабы, айтор бул жолу абдан маанайым бузулду. Анан ошол күнү көптөн бери ичимде катып жүргөн арам ойду ишке ашырдым. Аялдар кеткен соң, жасалма күлүп, кайненемди дагы чайга чакырдым да, чайына уктатуучу дары кошуп берип койдум. Мына кызык, демейде мен идиш аякты жыйнаганча жаагын баспай сүйлөп турчу кайненем өлдүрүп барып отурган эле жеринен кыйшайып уйкуга кетти. Ошону менен бир далайга чейин уктады. Кулак мээм тынчып, көңүлүм ачылып, көп жумушумду бүтүрүп алдым. Ошондон баштап Кудай мындайды бербеспи деп, бул укманы күн нуру койбой колдоно берди. Кайненем уктай берет. Мен болсо килишкен эч ким жок, оокатты каалагандай кылып жыргап эле калдым. Ошентип айлар жылга алмашты. Кайненем убакыт өткөн сайын ден соолугунан тайып баратты. Каарылыгы да келди окшойт деп мен жүрдүм. Бир күнү көптөн бери келелек баягы кайнежем Орусиядан келип калды. Ал апасынын алдан тайып карып калганын айтып, абдан беймаза болду. Ал апасынын так сүйлөбөй булдурактап атканын айткан сайын жүрөгүм шуулдап атты. Буга чейин маани бербей келген эчкем. Кайнежем кайталап айткан сайын ал дарынын таасиринен улам болуп жатканын болгулуп жаттым. Бул арада кармалып калбайын деп дары берүүнү токтото турдум. Анан кайнежем коңшу айылга сай журтуна кеткен соң мен кайра дары бердим. Кашайып эртеси кайненем эсин жоготуп жатып калды. Кайнежем жетип келип күйөөм болуп ооруканага алып кетишти. Мен балдарымды шылтоогуп калып калдым. Кечки маал кайненемди доктурга алып кеткендер топурап кирип келишти. Жүздөрү сурданып, кабактары карыш. Кайнежем мени жек көрө карап, апама эмне деген дары бердиң эле деди. Эч кандай дары берген эмесмин деп шек билдирбегенге аракет кылдым. Апамды карап, апамдын түйшүгүн тартып жүрөт деп сага ишенип жүрсө, ал ыйлап кирди. Актыгымды айтып долуулана мен да ыйладым. Анан эртеси кийим кечимди чогултуп, балдарымды эрчетилип, төркүнүмө кетип калдым. Күйөөм апасы жакшы болуп калганын айтып, келип кал деп чакырды. Макул болбодум. Андан кийин кайын журтумдан бир машина адам келип, кайненем мени кечиргенин, мындан ары мага жакшы мамиле кылаарын айтып, балдарды ойлогула, очок бузулбасын дешти. Жок, көктүгүмө салып, аларга да көнбөдүм. Эзелден жоолашкан душмандан бетер кекенип, баягы эжеме берген баламды да сот аркылуу алып алдым. Мынтип аларды коркутам,
аларга баркымды билдирем деп ойлогом. Жок, азаптын баарын өз башыма өзүм үйүптүрмүн. Ал бүлөдөн да кеткениме 2 жылдай болду. Мен болсо балдардын төшөгүн жалгыз тартып, бир бутум иште, бир бутум тышта болуп келатам. Буга деле түтөт элем. Убакыт өткөн сайын мени убайымга салган нерсе кайнежемдин уулу болуп, алардын колунда өсүп калган баламдын кылыктары болуп жатат. Мага көнбөй, талай азабымды берген, эми кенедей туруп, кыялын көрсөтүп, булкунуп-чулкунуп качып, айламды кетирет. Урушуп койсом, менин апам эмессиң, ошон үчүн мени сабатасың да, апам мени эркелетип гана турчу деп ыйлайт, жүрөгүмдү ортуп. Башка балдарым деле атасын сагынып, куса болушканын байкайм. Күйөөм да тирешти окшойт. Балдарына келбейт. Учураштырып келейин деп ойлойм, бирок ал үйгө барууга абийирим жол бербейт. Ал адамдардын бетин кантип карайм. Кайненемди уктатып коюп, убактылуу тынчтыкка жетем деп, бул жашоодогу бүт тынчтыгымды жоготуп алган экенмин. Кымбаттуу 21-кылым жылдыздары каналынын угармандары, эгерде сиздердин жүрөгүңүздөрдө эч кимге айта албаган сырларыңыздар болсо, анда биз менен бөлүшүңүз да башкалардын ой пикирин, кеп кеңешин угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.